Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар табияттын сырларын кантип окуп үйрөнүү керек деген темада. Сабактын максаты табияттын сырларын изилдеген окумуштуулардын тажрыйбаларын менен таанышабыз, алардын изилдөөлөрүнүн биздин турмушта колдонулушун анализдейбиз, жаратылышты таанып билүүнүн жолдорун үйрөнөбүз балдар. Табияттагы өзгөрүүлөрдүн болуп турарын баарыбыз билебиз. Муздун ээрүүсүн, суунун тоңушун, сүттүн эришин, жаандын жаашын, шамалдын согушун. Бул нерселердин баарына адам баласы жаралгандан бери байкоо жүргүзүп, изилдеп келет. Адамдар өздөрүн курчап турган жаратылышты байкоодон алган билимдерин бир муундан экинчи муунга эскирме, оозеки, жазуу түрүндө берип келишкен. Окумуштуулар дагы билимди байкоонун негизинде алышат. Анда эмесе балдар, биз силер менен кээ бир окумуштуулардын байкоолору менен таанышабыз. Николай Коперник. Ал польшалык окумуштуу болгон. 1473 жылы туулуп, 1543 жылы дүйнөдөн өткөн. Астроном, котормочу болгон. Мамлекеттик ишкер, врач болгон. Бул эки окумуштуунун ааламдын гелиоцентрикалык системасы салыштырып көргүлө балдар. Мынакей балдар, сүрөткө байкоо жүргүзүп көрсөңөр, Птоломейдин биринчи системасында балдар жер ортодо турат. Ал эми Коперниктин системасында күн планеталардын так ортосунда жайгашкандыгы көрсөтүлүп турат балдар. Коперник биринчилерден болуп жерди ай айланып жүрөрүн жана күндү бардык планеталар айланарын айткан. Ал баарынан эң сыртынан кыймылсыз болгон жылдыздар курчап турат деп айткан балдар. Ал эми Галилей, ал италиялык окумуштуу болгон, физик, математик, астроном болгон. Ал 1564 жылы туулуп, 1642 жылы бул ааламдан өткөн. Жана ошондой эле ошол замандагы улуу окумуштуу болгон. Бул телескопту ойлоп таап, колдонгон. Телескоп аркылуу асман телолорун изилдеген окумуштуу болгон. Жана ошондой эле нерселердин тик ылдый түшүүсүн окуп үйрөнүү үчүн Пиза шаарында мунаранын чокусунан тажрыйба жүргүзүп көргөн. Ал жерде балдар мунаранын чокусунан бир мезгилде чоюндан жана таштан жасалган шарларды таштап жиберип, алар жерге бир эле мезгилде келип түшкөндүгүн көргөн. Галилей бул шарлар менен кошо тооктун бир канатын кошо таштаган. Эгер ага аба каршылык этпеген болсо, ал шарлар менен бир эле мезгилде түшмөк деген ойду айткан. Галилейдин илимий болжолдоосунун аба соруучу насос пайда болгондон кийин текшерилген. Ал үчүн бир жагы туюк, узун айнек түтүгүн ичине коргошун пробка тооктун паригин салышкан. Түтүктүн оозун бекитип ала салдырганда коргошун шариги канаттан мурда көрүшкөн. Андан кийин түтүктүн ичиндеги абаны сордуруп салып, тажрыйбаны кайталашкан. Көрдүңөрбү балдар? Ошол түтүктүн ичинде аба эч кандай калган жок. Абаны калтырбай сордуруп алып туруп, эми ошол сейректелген абада коргошун шариги менен тооктун канаты бир эле мезгилде түшкөнүн көрүшкөн. Бул менен тажрыйба Галилейдин болжолдоосун чындыкка чыгарган. Мына ошентип өзүнүн тажрыйбасын чындыкка чыгарып, далилдеп берген балдар ушул жол менен. Ал эми Антуань, ал француз табияттануучусу болгон. Ал 1743 жылы туулуп, 1794 жылы бул ааламдан өткөн. Химик болгон, көптөгөн химиялык элементтерди ачкан окумуштуу болуп эсептелет. Ал туюк идишке сымапты ысыткан. Ал бул учурда абанын 1/6 бөлүгү жоголуп кеткендигин көргөн. Бирок абанын 1 бөлүгү жоголушу мүмкүн эмес эле.
пайда болгон сымаптын кычкылын таразага тартып көрүп, абанын жоголуп кеткен бөлүгү сымап менен бирге тургандыгына ишенген. Андан ары ал абанын калганын 5-6 бөлүгүн күйүүгө да, дем алууга да жараксыз экенин далилдеген. Ошентип ал аба 2 газдан турарын түшүндүрүп берген. Ал ачылышын кийинчерээк кайталашып, абадагы газдарга азот жана кычкылтек деген аталыштарды беришкен. Окумуштуулардын изилдөөлөрү биздин азыркы турмушубузда көптөгөн жеңилдиктерди алып келүүдө балдар. Жаратылышты таанып билүүнүн жолдору байкоо, ой жүгүртүү, тажрыйба, билим балдар. Үйгө тапшырма белгилеп алгыла. 10-беттеги кошумча окуу үчүн материалдарды окуп түшүнөсүңөр жана ошондой эле дептериңерге 9-беттеги суроолорго жооп жазасыңар балдар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады балдар. Анда эмесе саламатта болгула.